Адеп сабагы 2-класс. Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым. Саламаттык каалаймын, саламатсыңарбы, балдарым. Балдар, сабакты баштаардан мурун жагымдуу маанай түзүп алалы. Карасам, чөжөлөрүм сары түстү наристердей балапкан. 7-8 9 11 жетпек бир санасам. Чип, 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 чип. Кетпек эле арылар, бар кеселден алдын алып байрам берем дарылап. Азаматсыңар балдар, маанайыңар көтөрүлдүбү? Келгиле анда сабакты баштайлы. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз билекке көчтүү бирди жыгат, билиме көчтүү миңди жыгат. Сабактын максаты Жусуп баласагын жана билим тууралуу чыгармалар менен таанышышат. Эске тутуу, ой жүгүртүү, кабыл алуу көндүмдөрү калыптанат. Ыймандуу, адептүү, билимдүү болууга, улуулардын сөзүн сыйлай билүүгө тарбияланат. Сабакты баштаардан мурун мен силерге мындай суроолор менен кайрылгым келип турат. Билим деген эмне? Байлык деген эмне? Билим адамга, улутка кут алып келе турган улуу мүлк. Адам жашоосунда ага изилтеден терең баа берип келген. Илим окуу булагы, билим өмүр чырагы деген мааниси терең макал лакаптар элибиздин баа жеткис нарк нускасы. Билим берүүгө мындай чоң маани берүүнүн өзүнчө сыры бар. Ар кандай коом руханий, нравалык, ички өркүндөөсүнө жараша жаш адам кандай адис болот деген суроонун үстүндө ой толгоп келген. Ошондуктан ай түндө керек, билим күндө керек деген ташка тамга баскандай таамай макалды жараткан касиеттүү кыргыз эли. Баарынан улуу жана бийик турган билим илим. Бүгүнкү компьютердин заманында ар тараптуу билим алууга умтулуп, китепти көп окугула. Мектептеги бардык сабактарга кызыгуу менен кунт коюп окуп үйрөнгүлө. Эмгектенип аракет кылгыла. Байлыкка, сырткы кооздукка кызыкпастан дүйнөнү таанып билүүгө, акыл ой жүгүртүүлөрдү байытууга, келечекте мыкты адам болууга умтулгула. Китепте 105-беттеги Касым Тыныстановдун «Билим түгөнбөс байлык» деген жумогун окугула. Окудуңарбы? Азаматсыңар. Балдар, чын эле билим алуу зарыл бекен? Бала өнөргө кантип жетти? Демек, балдар, биз жакшы окуп, билимдүү болсок, көп ийгиликтерге жетип, мыкты өнөрлөргө ээ болот экенбиз. Бул асыл насаат ар бириңердин кулагыңарга күмүш сырга болсун. Жусуп баласагын акын, ойчу, насаатчы. Ал Баласагын шаарында туулган. Анын Кут алчу билим деген китебинде акыйкаттык, бакыт, акылмандык, сабырдуулук, жөнөкөйлүк тууралуу баяндалат. Ал окуу, илим, билим, билимдүү болуу тууралуу көп жазган. Эмесе өз алдыңарча ой жүгүртүп көргүлө. Жусуп Баласагын улуттук валютанын 1000 сомдук номиналында бар. Окуу менен билимдин пайдасы. Окуу түндө алдындагы шам чырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап. Окуу, билим көп нерсеге жеткирет. Бул экөөнүн урмат сыйды көп көрөт. Сокур дешет билимсизди жөн деби. Окуу гана жарык чачат дүйнөгө. Билимдүүнүн иши дагы салмактуу. Ат үркүйлөр майда жеңил, камгак бул. Кимде ким окуй билсе олжо табар, кимде ким билим алса бек аталар. Өнөргө ээ болосуң окуу менен, аз болсо да билимде пайда кенен. Даңк байлыкка жеткирет илим деген, билим байлык каткан казнага тең. Билим болсо жан кыйышпас дос саган, илим болсо кесиптешиң кошунаң. Билимдүүгө окуу, кийим аш болот, билимсиздер ушак менен дос болот. Үйгө тапшырма. Жусуп Баласагын ким болгон? Ал окуу, билим жөнүндө эмне деп жазган? Билимдин пайдасы кандай? Ал эми билимсиздер кандай болот? Сен билимдүү болууну каалайсыңбы? Суроого жообун жазуу түрүндө дептериңерге жазгыла. Демек, балдар, биз азыртан баштап китепти сүйүп, жакшы окуп, тартиптүү, адептүү болсок, билимдүү, өнөрлүү адамдардан болот экенбиз. Ошондуктан мамлекетибизге тынчтык, элибизге ынтымак болсун деп сабагыбызды аяктайбыз.